Vektorlарды сандарга окшоп эле биз бири-бирине көбөйтсөк болот. Векторларды бири-бирине көбөйтүүнүн эки жолу бар. Биринчиси скалярное умножение деп аталат. Скалярное умножение кылып атканыңарды көрсөтүш үчүн эки вектордун ортосуна тегерек тартып коесуңар. Өзүнүн аты айтып тургандай эле, скалярное умножениянын результаты скалар болот. Мисалы, биздин А векторубуз эки векторубуздун куйруктарын бир салсак, экөөнүн ортосунда бурч альфа болсо, анда биз ушу С деген скаларды бул формула менен таба алсак болот. Же эгерде силер деген А жана Б векторлорунун компонентасын билсеңер, бирок бурчту билбесеңер, С деген скаларды бул формула менен табасыңар. Анын x компонентасы көбөйтүлгөн Б'нын x компонентасы плюс Анын y компонентасы көбөйтүлгөн Б'нын y компонентасы плюс Анын z компонентасы көбөйтүлгөн Б'нын z компонентасы.